Саламатсыздарбы? Бүгүнкү мендеги IQ программасына Ош улуттук драма театрынын актер актрисалары Самара Көккөзова жана Нурсейит Кудайбердиев келип отурат. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кош келиңиздер биздин көрсөтүүгө. Театрда иштегениңиздерге канча жыл болду жана кандай образдарды жараттыңыздар? Негизи чыгармачылык чөйрөгө келгениме 10 жылдан ашты. Ортодо тыныгуу болуп, акыркы 2 жылдан бери ушул чыгармачылык менен тыгыз алектенип келатам. Драматург Суранчы Жетимишевдин калемине таандык Амансыңбы апаке аттуу спектаклинде апанын улуу кызы Дамиранын образын жаратканмын. Ошол. Дагы кайсы тасмаларда образ жараттыңыз? Тасмаларда Нарбото Нарбаевдин эфир сериалында президенттин пресс катчысынын Айжан Асмановна деген чечүүчү ролду ойногонмун. Анан башка клиптерде чыгармачыл инсандардын, ырчылардын клиптеринде образдар жаратып келет. Ал эми ушул эле суроо менен Нурсейит мырза сизге кайрылалы. 2008-жылы кирген театрга актер катары кирип, ошодон бери иштеп келатам. Окууну бүтүп келип эле бул жака университетке тапшырганча иштеп, 2008-жылдан бери көп эле чыгармаларда ролдорду аткарып келдим. Самарадан айырмаланып мен киного тартылган эмесмин. Негедир кызыгуу жокпу. Көбүнчө спектакльдер театрдагы. Көп эле спектакльдерге катышып ойноп. Адистигим боюнча өзүм Ош мамлекеттик университетинин тарых юридика факультетинин тарых мугалими адистигин бүтүргөм. Ал эми экинчи диплом жакында эле Бибисара Бейшеналиева атындагы Искусство маданияты университетинин актер драмасы бөлүмүн быйыл аяктайм буюрса. Азын олак болсо дагы көрүүчүлөрүбүз сиздер боюнча таанышып өттү. Анда биз көрсөтүүбүздүн жобосу боюнча суроолорго кайрыла берели. Биринчи суроо. Өзүңөрдүн адисиңерге тиешелүү болгондуктан Сүймөнкул Чокморов кайсыл тасмаларга катышкан? Кыздын кырчачылуу Самара жооп берсин. Кызыл алма, улан, караш-караш мен таанышам. Жооп туура. Кошумча барбы? Жооп. Мен да ушул эле кинолорду билчүмүн. Ушул эле кино. Кожо жаш тасмасында. Кожо жаш. Биринчи мугалим көркөм тасмасындагы Дүйшөнүн ролун кайсыл белгилүү актер жараткан? Мен деп коем. Аны мен жакшы билем. Өзүм ошол сыйлыктын лауреатымын. Болот Бейшеналиев атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Болот Бейшеналиев ойногон. Кошумча суроо, Болот Бейшеналиев дагы кайсыл тасмаларда роль жаратты? Биринчи мугалим. Кайра эле биринчи мугалим деп. Неме ак мөрдө ойногон? Ак кеме. Болотту. Ак кемеде? Адашып калдым. Ак мөрдө Болоттун ролун ойногон. Дагы. Жооп туура. Кийинки суроо. Кыймыл аракетти билдирген сөз түркүмү? Этиш. Туура. Кийинки Чыңгыз хандын өз аты? Темучин. Туура. Кийинки сурообуз Сандар талашы деген кыргыз мультфильми бар. Ошонун автору ким? Сандар талашы. Биз балалыкта ошол мультфильмди экрандан аябай көп көрсөтчү. Биздин эмесинин фамилиясына окшош. Борбиев. Жооп туура. Борбиев. Бек Борбиев эмес бирок. Эрте келген пайдасы десек. Анда кийинки этапка өткөнгө чейин кайра эле суроолор боюнча, адистик боюнча кайрылып өтөлү. Алгачкы ролду жаратканда же болбосо ушул ролду жаратууда сиздер көбүнчө кайсы ролго жакынсыздар? Оң каармангабы, терс каармангабы, айтор же болбосо кайсыл гана роль болбосун аткарып кете бересиздерби? Эми актер бардык эле мен ойлойм, актер терс каарманда ойногусу келбесе керек. Мен оң каарманга жакын өзү, Акпейил,
жүрөгү таза деле баштайт. Ушундай адам негизи актер болгондон кийин ылгабаш керек. Режиссер кандай роль берсе, баарын бирдей аткарып, оңбу, терсби айырмасы жок ойной бериш керек. Актер катары. Жашоодо негизи жашоодо оң карман болуш керек. Башкысы. Мага келсек, мен негизи актер роль тандабайт дейт да. Кандай роль болсо деле ошол роль менен журулушуп, ошол роль менен жашап, эми сен ролдо образ жаратасың да, ал сен эмес. Ал ошол каарманды так даана чыгарып бериш керек. Мага мисалы терс каарман деле, оң каарман деле мен үчүн кыйынчылык жаратпайт. Берген режиссер берген ролду ойной берем. Анан негизи мындай чечүүчү ролдорду жакшы көрөм да, бул деген. Жанагы күчтүү айымдар бар го. Курманжандатка апабыз сыяктуу ошон ролдор жагат аябай, жүрөгүмө жакын. Негизи өзү ар бир ролду чыгаруунун артында түйшүк бар, мээнет бар. Изилденесиң ролуң боюнча. Кандай роль экенин биринчи таанышасың, чыгарманы окуйсуң. Ошо ролуң боюнча баардык изилдеп чыгасың. Кандай адам болгон, канча жашта болгон, кайсыл кылым, кайсыл мезгил, кайсыл доор, баардыгын изилдеп чыгып, ошол образын издей баштайсың да. Ошо менен изилдеп, негизи көп убакыт талап кылат. Перевоплощение дейт, өзүнүн атына. Актер өзүн эмес, ошол роль алган ролун, образын көрсөткөнү чыгат. Ар жерден издейбиз да. Көчөдөн, бирөө менен сүйлөшүп атканда, сценаристтен башка өзүбүз жазабыз мисалга. Сен Дамиранын образын жаратасың, ал юрист болгон. Автобиографиясын кадимкидей түзүп чыгып, ошону түзүп атканда ошол менен калыптанасың өзүң кадимкидей. Анан ошол менен жашап, анан ошол менен образ чыгарасың да. Ал чындыгында образ, ал сен мүмкүн сен мүнөзүңө кайсы бир жери жакындашып калса, андан да сонун болот да, жеңил болот ошол образ чыгарганга. Негизгиси жашаш керек сахнада, ойнобош керек. Көрүүчүнү ишендире алыш керек. Эми аны канчалык ишендире алабыз, ага бааны көрөрмандар, көрүүчүлөр берет. Бизде мына Амансыңбы апаке менен гастролдоп калбадыкпы? Түштүк жергесинде кыдырып коюп калдык. Мен ошол кезде текстти унутуп калдым да. Жана апам менен диалогум бар да, сүйлөшүп аткан жерим бар, ошол жерде унутуп калып. Апама тиктеп отурам дагы. Апабыздын ролун Калида Зейналиева актриса эжебиз аткарган. Унутуп калдым моментально эле. Тиктеп турам да, эмне кандай эле дейсиң го. Азыр чынчып алам. Жакшына болуп ойногун деп Калида эже ушинтип. Аябай сон күндөр өткөн, сахнада ойной беребиз бири-бирибиз менен, актерлор, актрисалар тамашалашып. Чыгып алып, баягы күлкүңү тие албай калган учурлар болот. Анан пешенеңе ыйлай турган жери туш келип калат да, күлүп аткандай, ыйлап аткандын образын жаратып, жана бетиңди жаап алып, бияктан ичиңен ышып күлүп атасың, бирок ыйлагандын образын берген учурлар болгон. Ушундай. Негизи актерди кызык окуя көп болот сахнада. Самар айткандай адашып калышы мүмкүн. Адашканда кандай ошол текстти унутуп каласың, бирок ошондон чыгып кеткенин өзү чеберчилик да. Ошол кырдаалданчы. Маанисин билесиң да, эмне жөнүндө сүйлөп. Деп адашканыңды байкатпаш үчүн чыгып кеткен учурлар болот. Ошол маанидеги бир сөздөрдү айтып, эми текстти өзүң айтпасаң дагычы. Ушундай учурлар көп эле болот. Рахмат. Анда кийинки этапка өтөлү. Флора деген эмне? Ал кайсыл дүйнө? Флора? Ооба. Өсүмдүктөр дүйнөсү. Жооп туура. Анда кийинки суроо. Ромео менен Джульетта романынын автору ким? Шекспир. Уильям Шекспир. Туура. Кийинки сурообуз. Жердин спутниги. Ай. Туура. Андан кийинки. Кайсыл материкте чөнтөктүү сүт эмүүчүлөр Австралия жашайт? Көз тең айт. Жок, мен биринчи. Кенгуру жашайт Австралияда. Кенгуру кайсы жануар жашайт деген жок. Жануардын өзүн дагы кошо Танталашып айтпаса, мен билсем деле сен жооп берип коет кезин. Мисалы үчүн? Кенгуру? Кенгуру жашайт. Австралияда. Жооп туура. Телевидение барганда монолог сурашат бизден. Эми мындай
тар жерде монолог айткандан башка эч нерсе көрсөтө албайсың да, себеби эгер ызыккандар болсо театрга барып көрсө болот, театр спектакль туурабы. Дайыма ачык. Азыр монолог айтып бересиң. Эмне кыласың сен? Кыздык чачуу да ушул жерде карайт экенсиң мага. Эми анча ачылып, анчалык бериле албасам, баарыңыздарды театрдан, сахнадан күтөбүз. Ошол жакта жыныгы образга кирип, ушундай сонун кылып жеткирип айтып бергенге мүмкүнчүлүк болот. Азыр ошол апама арналган акыркы баягы кызы Иштерман Табарман окумуштуу болот да, Дамира. Башка бир туугандарынан айырмаланып, Америкада иштеп жүргөн болот. Анан келген бардыгы бир туугандары чогулган кезде кичүү инисинин кумар ойноп, ошол карызга батып калганын укканда апасы инсульт болуп калат да. Ошондо апамды ким карайт, мен карайм, сен карайм деп бири-бирине түртмөктөйт да, апа ортодо. Сюжеттин бардыгын айтып берип кое турган болдуң сен? Жок, ошол жерге чейин кичине түшүнүп берип коеюн дейм да. Апа, сен акылдуу, өтө эле мээнетке чаялсың. Эне катары бар тапканыңды балдарыңа арнап, окуттуң, бой жеткирдиң. Дал болсо бизди кичинекей баладай көрүп, ооруп калбасын, кыйналбасын деп кайда жүрбөйлү, кайда болбойлу кабарыбызды билүүгө зарсың, апа. Баарыбыз чогулганда катуу ооруп калдыңыз. Оорунун себептери да биз болдук, апа. Ар бирибиздин кыял жоругубузга, жасап жаткан иштерибизге кызыгып, угуп, көрүп, талдадыңыз. Көрсө, сиз ойлогондой, сиз кыялдангандай жолго түшө албаганыбызга күбө болдуңуз. Заман тээ ушундай экен. Адамды ойлогон оюна, көздөгөн максатына ээ кылбай, нугунан тайылтып, сууга түшкөн чамындыдай, толкундардын серпиндисинде калганына күбө болуп отурабыз. Тагдыр заман оюнчугуна айланды. Алардын катарында биз да барбыз, апа. Бирибиз дагы бизге болгон ак эмгегиңизди, чексиз мээримиңизди актай албаганыбызды туюп сезип отурабыз. Ата энегеби, балагабы жаратканым ден соолук берип, аз да болсо тапканын чогуу татып, маңдайлаша күлүп жайнап бирге отуруунун өзү бакыт экен. Ай, ушундай. Керемет. Мен башта айтып өткөндөй эле көбүнчө спектакльдерде ойнодум. Анан бир-эки кыска метраждуу фильмде ойногом, бирок азыр эстей албай атам. Анан мен Элтерде, ушу Элтер телерадио компаниясынын Эл фильм котормо студиясында дагы иштейм. Мисалы, элдер эң жакшы сүйүп көргөн жеңил ой тасмасы болду окшойт менимче. Ошодо Жихандын ошо Жиханга үн коштогон Фикретке үйүнөн чыгыптыр. Кайда барарын бир аздан кийин билдиришет. Бардыгы жайында болчу. Кетмек элекпиз бул жерден. Мектеп кураңыздарда кайсыл сабакты жакшы көрчү элеңиздер? Жана ошол окуучулуктагы кызыктуу фактылар. Эми биздин мектепти бүткөнүбүзгө дагы бери жамы 15 жыл болуп калды, 20 жыл болду. Сеники 20 жыл. Бизге 15 жыл болуп калды. Эми кызыктуучуларды эстеш азыр мындай кыз таашыш мезгилде токпой калат экенсиң, бирок мен өзүм тарых сабагын жакшы окугам. Себеби тайкем тарыхтан берчү деп коем. Өтө тартмактап койчу деп алайсың, ачыгын айта алайын дедиң. Мен Олимпиадага чейин барып, мен бир дал албасам дагы экинчи, үчүнчү ордарды алгам тарых сабагынан. Сабакты жакшы окугандардын да катарына кирчүмүн. Сабактан качкан убакыт мүмкүн болгондур. Себеби ал мезгилде башка айылда, башка мектептерде волейбол болуп калчу, футбол турнирлери болгондо эми баарыбызга жооп бербейт, качып кетип калган учурлары болгон.
Мага келсек, мен 1-класстан 4-класска чейин ырыс деген эжекем окуткан. Аябай эжекем жакшы көрөм, сыйлайм. Эгер көрүп калган болсо, ушунчалык сагындым эжекемди. Аябай жакшы сөздөрдү айтып эркелетчү. Мен сулуу кызым, акылдуу кызым, эстүү кызым, бир нерсе чыгат ушул кызымдан деп. Андан кийин эле 5-класска көчкөндө, сентябрдан мектепке барсак, ошол мен эң баягы травма алган жерим айтып өткүм келатат да, сиздердин берүүңүздөргө пайдаланып, берүүңүздөрдөн пайдаланып. Жанагы бизде окуучуларды тизип алып эле ак кой, кара кой дегендей эле бөлүп алышкан да, депчи, терип эле. Сен чык, сен тур, сен чык, сен тур деп эле. Анан эми ал жерде бизди психологически эч ким даярдаган эмес, эчтекени түшүнгөн эмеспиз. Бир кезекте карасак эле мурдакы 4-класска чейин окуган А, Б класстын аралаштырып отуруп калдык да бир класста. Анан эмне болду деп сураштырсак, ошол кездеги түшүнүгүбүз боюнча экспериментальный класска болуп, бир акылдуу мугалим пайда болуп, ошентип бөлүп алган экен балдарды. Жаман окуган, анан жакшы окуган класска. Суроо, пилге окшош болгон кичинекей бир жаныбар бар. Дал өзүңдөй. Окшош болгонбу? Абдан ойлонуш керек экен. Өтө кыйын суроо. Кыйын суроо. Пилге окшош болгон. Ойлонуп көрчү, мен ысып кеттим эй. Сен билет окшойт. Мен билем ооба. Пилге окшош. Айтып көрчү, сен дагы карап жакшылап. Мен биринчи айтканда жанакы жаныбарды эстедим да, кичинекей бар го мындай. Мындай мурду чыгып келет туруп эле, кыскарып туруп мынтип кыркылып калат. Ошонун атын тотом да. Сен эмнени элестеттиң? Элестете албай атам. Азыр кандай болчу. Мейли, билсең айтчы. Пилдин баласы болуш керек. Албетте, пилдин баласы пилге окшош болот. Кичинекей ал. Жооп туура. Кийинки суроо. Бир текчеде 9 китеп бар. Биринчи текчеде экинчи текчеге караганда 3 эсе аз. Демек, экинчи текчеде канча китеп болушу мүмкүн? Ушунан бир текчеде 9 китеп бар. Ооба, экинчи текчеде биринчи текчеге караганда 3 эсе аз. 3 китеп? Жок. 3 эсе аз. Бул Жок, мындай болот. математикалык болот, көбөйтүү бөлүү багытында. Биринчи текчеде 9 китеп экен, а? Экинчи текчедеги китепке салыштырмалуу биринчи текчеде 9 китеп 3 эсеге аз болот атат, а? Ооба. Ошондо 1 эсеси турат. 3 эсеге аз болгондо бизде биз мынтебиз да, Нурсейит 9 жерде 4-үн канча болот да? Ошондо 1 эсеси биринчи полкада турат. 36 бы? 36. Жооп туура. Бул түшүндүрүп берди, мен көбөйтүп койдум. Мен жакшы Чыгарды. Математикмин десең. Эсептөөчү башка, калькулятор катары. Калькулятор катары колдондум. Кийинки суроо. Өзүн өзү жейт. Адам? Ой, ойлонгон адам. Жансыз нерсе. Да, жансыз нерсе. Адамдык сапаттан тайган адам деп коет. Жүрөгүм тоңуп калган адам десең. Жансыз нерсе. Өзүн өзү жейт. Чиринди, мисалы, чирип баштаганда өзүнөн өзү чирип сканда. Жок. Жансыз нерсе өзүн өзү жейт. Билесиң сен. Мисалы, азыр үйгө кирип туруп эле мен Өзүңүз Сен түшүндүрүп бер, мен табайын. өзүн өзү мен деле биринчи сендей эле ой келди. Себеби адам баягы абийириңе баягы эме туура эмес бир кокус кылык жорук жасап алганда ойлонотуп өзүң жеп саласың го, ошол ой келди да. Анан жансыз болгонун билгенден кийин жакшылап ойлонуп көрсөк, бул мен Некен? Мен өзүм романтик болгонум үчүн аны көп колдоном да. Ошондо? Ошондо бул шам. Болду. туура. Кийинки суроо. Өзүнөн өзү эрийт деп коюш керек. Эрит болот, а? Биринчи шаарга 4 театр курулган. Биринчи. Экинчи шаарга 8ден көп театр курулган. Демек, биринчи шаарда экинчи шаарга караганда канча эсе аз театр курулган? Сен түшүндүрүп бер, мен косуп чыгарып коеюн. Биринчи шаарга 4 театр экен.
Биринчи шаарга 4 театр курулган, экинчи шаарга 8 театр. курулган. Анын акыркысы кандай эле? Ошондо биринчи шаарга канча театр курулган жыйынтыгында? Канча эсе аз? 2 есе? 4-8 2 есе болот. Дагы Варианттар бар. Жок, мына биринчи шаарга 4 театр. экинчи шаарга 8 театр көп курулган, а? 8 Ооба. театр көп. 3 есе. 3 есе. Туурабы? жок туура. Кайсыл жолдон басууга болбойт? Саманчын жолуна. Мен аны бир жерден окугам. Не дей аласыңар десең. Ооба. Саманчын жолу? Ооба. Саманчынын жолу бар го эми, жолда. Жолда. Ал жерден эч ким басып өтө албайт. Мен аны окугам жакында. Буга чейинки көрсөтүүбүзгө келген эки конок, эки суроо келерки конокторго берип кетет да. Сандыкта эки китеп бар экен. Бири эски, бири жаңы. Жаңы китеп сандыктагы эски китепти сенин сыртың жок экен, айрым барактарың жыртылып жок экен жана өңүңдагы кубарып, тамгаларыңдын кээ бирлери көрүнбөй калыптыр деп шылдың иретинде айтканда, эски китеп жаңы китепке кандай жооп менен аны унчукпай калууга алып келет. Атаңа акыл үйрөтпө десе керек да. Аттан көптү көрүп койгон деп. Көптөн көргөн. Ал биринчи чыгып атпайбы, кандай болсун? Биринчи китепке. Мен Ар нерсе деши мүмкүн. Оозуңду жаап деши мүмкүн. бул жок, бул кайсы китеп деп атат, а? Эмне деди деп атабы? Эски китеп, жаңы китепке эмне деди? Оозун жаап койду, бир сөз менен өчүрүп коюптур мындай. Эмне деди деп атабы? Ооба. Же кайсы китеп деп атабы? Жок, Эмне деди? Эмне деди? Сен эски деп шылдыңдаган экен. Эми сага түшүндүрүп берейинчи. Эскисиң сен, тамгаларың өсүп кеттир деп шылдыңдаган экен. Бир сөз менен оозун жаап коюптур. Не дейсиң? Мындай менин элге көп пайдам тийгендигинен. А мени көп окуган адамдар. Ал эми экинчи коногубузда төмөнкүдөй суроо берип кетти эле. Кудайдан адам эки нерсени сурап, үчүнчүсүн кийин өзү сатып алат экен. Эки нерсени сурайт экен. Бул ошондо Адам организмине тиешелүү болуп калат. организмине тиешелүү. Сен билесиң? Жок. Эки нерсе. Эмне? Көп нерсе сурайбыз го биз эми Кудайдан. Ой, Кудай, шуну бер, тигини бер. Муну бер. Үчүнчүсү сатып алат. Биздин сураганыбыз чексиз го десең. Чексиз го Кудайдан. Алакан жайып алып сурайбыз. Мүмкүн Кудай эки нерсени өзү берет, анан үчүнчүсүн биз сатып алабыз болушу мүмкүн. Эки нерсени табигый мындай ден соолукка байланыштуу болсо, эки нерсени өзү берет, анан үчүнчүсү вариант калбай калганда биз сатып алышыбыз мүмкүн. Мен таптым. Тиш. Жок, туура. Кантип билип алдыңыздар? Себеби эме сүт тиш анан кийин баягы өмүрлүк түбөлүктүү тиш бар да. Протез сатып алабыз десең. Протезден да жасатабыз да. Ошол болуш, ошол. Адамдарым айтты мени деп. Эми сиздердин кийинки келе турган конокторго берүүчү сурооңуздар. Менен баштайлыбы? Кыздың ырчасы болот. Ой, рахмат. Ушундай алтындай болгон кесиптешим бар да. Кандай саат күнүнө 2 жолу так туура убакытты көрсөтөт? Менин суроом мындай. Учурчактагы эң көп колдонулган сөз. Учурчактагыраагы бүгүн биз абдан көп колдонобуз ал сөздү. Кайсыл сөз? Бүгүнкү мендеги IQ программасы жыйынтыкталып баратат. Дагы бир ирет тааныштырып өтсөк, Ош улуттук драма театрынын актер актрисалары Самара Көпкөзова жана Нурсейит Кудайбердиев болду. Келип көңүлдү ачып, жакшы маанай тартуулап, мыкты суроолорго мыкты жоопторду алганыңыз үчүн чоң рахмат сиздерге. Саламатта болуңуздар. Рахмат. Чоң рахмат сиздерге да.